урматтуу мекендештер, ранний аутизм деп диагноз койду дейт. Мына караңыздарчы, канчалык кандын ичи канчалык мындай керексиз микроорганизмдерге толтура да. Мына караңыздар. Мына микроорганизмдер. Мына булар паразиттер. Булар паразит, буларды в основном паразит деп коет да, карагыла. Канчалык көп керексиз паразиттер, микроорганизмдер, яйцеклетка паразиты, курттардын яйцеклеткалары, микробтор. Так. Мына жылдырган сайын, карагыла, жылдырган сайын бүт эле организмдеги, кандын ичиндеги микроорганизмдерди көрүп атабыз да. Мына эч бир жерде таза канды көрбөй атабыз, карагыла. Кандын плазмасында караңыздар канчалык көп. Biraz жайыраак кылгын. Ербеген тамактар, непереваренный фибриновые нити деп коет, белки воспаления деп коет. Мына жерде караңыздар, эми канчалык көп. Так. Так, демек, урматтуу мекендештер, 4 жашар бала түнү жакшы уктабайт. Бир 11-лерде уктаса, ошол боюнча саат 2-лерде туруп алат экен да, ошол боюнча уктабайт экен. Сөзгө жооп бербейт, чакырган белгиге жооп бербейт. Тамак ичем деген кантип билдирет? Тамак ичкиси келген болсо, курсак ачкан болсо, ошо колу менен жетелеп барат дагы, ошону көрсөтөт. Мындай заң чыгараарда аны кантип белги берет? Белги бербейт, шыбына булгап коет, памперсине. Так. Демек, урматтуу мекендештер, мен дайым эле айтам да, силер кайсы центрде жүрүп аттыңар? Биз эми эле мына 1 ай болуп баштады, реабилитационный центр Белорусскаяга баратабыз, госцентрчы. Реабилитационный центрге барып атабыз дейт, мына. Бирок эчтеке деле байкаган жоксуңар да өзгөрүүнү? Эми прям эмес, бирок бир аз болду. Эмнеси өзгөрдү? Немеге? Гашуко. Сейиси келгенде могу неме чучушкасын кармай турган болду. Азыр эми үйрөнүп келди. Эми баары мен дайым мынтип айтам да, урматтуу мекендештер. Биз кандын ичин тазаламайынча, биз мээге жакшы кан алып бара албайбыз. Ошон үчүн сөзсүз түрдө дайым келгенде эле мен отур, бир тамчы канды көрөйүн, аны айтам дейм да. Эми Кудай буйруса, биз ушундай келип атышат балдар, биз биринчи канды тазалап берип атабыз, анан бирден жакшы симптомду байкап атышат да. Мисалы, азыр бара бала жакшыртап калат, жегени жакшы болуп калышы мүмкүн, ичи катып аткан болсо ичип катпай калат. Мындай бирден экиден гана ар бир 2 күндөгү, 1 жумадагы биз ушундай симптомдорду көрүшүбүз керек, канчалык канды тазалаганда. Ошон үчүн давайте мындай жөнө логопед, анан андай мындай, анан тиги бул деп эле убакытты кетирбестен, давайте биз айткан диетага отургузгула, келсеңер түшүндүрүп беребиз. Биз айткан диетага отургузгула, биз айткан сууну ичиргиле, биз дагы өзүбүздүн методубуз менен кандарды тазалайлы, анан көрөбүз. Конечно, бардык нерсе сразу эмес. Москва сразу не строится дегендей,